Bunu da bir sıra göz salıp bunu koymalar hem başlığına koyulайды. Анан мына каттар жакшы эме болуп жатыр. Бул оны кээде бир эле сүйлөмдөрүн сөздө бир жеринде бар, бир жеринде жолтонда эмеге алып койсоңуз болот. Bunlar hemen kompüterler var mı? Adaptörü yetişken de Kırgızistan başında. Bir tam bir misal üstü degende başında üge tutup da ayağına uğuda süz Sopun yüzünde de boşuna ağızlar koyuyor. Azıcıklar geri geçecek. Bunlar da görüyor. Баланчаевич. Мен өйтір қойлы, оның кетші да. Азыр Мырза деп қош қойдыр. Ой, қошың ол байды да. Мырза деген қош қойды. Господин дегенде орысша таққа тартып жүрген қош болғанда, негізі ал орысшасында тілі жоқ андай. Ол басшысына райондық Мырза Маликов қой дейді. Siz ошондой кабыл Sizin 2002 жылдын 8 сандыктарыңыз боюнча да атасыз, ошону Набаш деген мына жакка келет, ошон үчүн түшүндүм да. Тиги мен бир сыра карап койсоңуз, Набаш, нисходящий деген номер бар. Вот алардыкы коюлуп калган дагы, ошон үчүн түнү да бир графа бергенде, алар ушул жактан издеп туруп таап алышат. Анан хаттын мазмунуна аны жазыштын кереги жок. Анан бир мына каттардын арасынан көрдүм, баягы контекстин арасында эле кетиришти да. Эгер бул эми міндетті емес, бирок ошентсе деле могу кылсаңыз директордун фамилия аты жөнү өзүнчө эле графага жазсын, баардыгынчы строкага мындайча айтканда өзүнчө эле сапка жазса, бул баягы Нол жерде жазса, жакшы болот да. Бул жака улап жазган каттар бар экен арасындачы. Могу жерде бул орусча да. Мына 16.05.22 жылдагы эмес. Жылдын ичиндеги число жөн сөз болот да. 2022 жылдын 16 майындагы жылдымы? 16 майындагы. Көрүнүзбү? Могул орусча жазылган. Сөзмөз. Могулда көрүнүзбү? Бир число машинда экен. Нускамалы документтерди калыпта элекпиз. Азыркы кыздар катуу иштейбиз. Бирок булардын айтканын угуп, оңдоп, Азыр президент өзүнүн жеке контроль менен иштеп кетип атат. Андай кыргызча нормабыз, мамлекетти сактайбыз дейбиз, бирок могул жагы аксап атат. Силерде дурус экен. Ошто деле дурус экен, Жалалатта деле, Түштүк областарында дурус экен. Вот Бишкекке проблема. Бишкектен келген каттар көп орусча департаменттер ошондой келсе, жогорку соттон деле ошондой келсе боюнча. Анан министрликтерден, прокуратурадан кандай келет? Азыр ошо бир жылдан бери Кыргызстан оңдоп койду. Оңдоп койду. Азамат экен. Кыргызчаны келип атат. Жалпы көз караш пайда болду дейм, анда жыйынтык чыгарып кое берели. Биринчиден, Куатбек Абдрашитович, сиздердин ишкана абдан жооптуу, абдан маанилүү ишканада, анткени силер эме чыгарасыңар, буйрук чыгарасыңар, кадр маселелерин баардыгы силердин колуңарда, кандай мамлекеттик тилди сактоо эрежелерин катуу кармаган болсоңор, андан көп нерсе көз каранды болот. Ошон үчүн атайын ошол департаменти да көрөлү деп келгени ошондон болду да. Өзүбүздүн оюбузду дагы улам айтып турабыз. Биздин интернет баракчабызга кирип туруңуздар. mamtil.kg деген эмебиз бар. Анда күчөтөбүз биз. Мен келгениме 40 күн эле болду. Күчөтөбүз, негизги маалыматтарды, ошол жерден иш кагаздардын типтерин, мындайлар бардыгын. Өзү абдан кызык момент болду. Мен Замир Базарбековго ыраазымын, ал киши өзү бизге ошентип айтып,
Buyaka жөнөп аткан экен, анын үстүнө биз 2-3 министрликте текшердик. Вот. Бул жерде сиз өзүңүз башчыга тараптан катуу туруп коюшуңуз керек да. Абдан катуу туруп койсоңуз, анан болду, бул баягы өнөкөткө айланат, салт болуп калат. Анан ошондо гана кийин биздин тилибиздин сапаты жөнүндө ал турсун, анын абийири жөнүндө сөз кылсак болот да. Бүгүн эмеге катыша албай калдыңар окшойт, биздин жыйынга чакырган жокпуз силерди. Чакырып койсо болчу экен, ошол жерден бир аз эме болуп калыптыр. Биз губернатордун көзүнчө абдан катуу айттык. Бирок жазылып калынды, кечкурун телевидениеден берсе керек. Ошону өзүңөргө компьютериңерге жаздырып алсаңар болот. Ошол. Жанагы сайтта отпайсызбы? Сайтта сиздерге керектүү бүт сөздүктөр, жанагы жазуу эрежелери, сөздүктөр, мисалы Юдахиндин кыргызча, орусча, кайра орусча, кыргызча эки сөздүгү кирген электрондуу вариант. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү бар. Интернетте бар да. Бар bizde сайтта турат. Мантыргенжиде. Анан жазуу эрежелери бар. Жазуу эрежелери деген атайын брошюра бар бизден чыккан. Акыркы варианты киргизилген. Анан Хусейин Карасаевдин орфографиялык сөздүгүнүн электрондуу варианты киргизилген. Аскар Турсуновдун пунктуациялык китеби бар. Атайын жанагы үтүр точкалар кайсыри коюлат деген. Кыскасы жазуу эрежелеринде эмне маселе болсо, анын китептердин бардыгынын электрондуу варианты биздин сайтта ачканда эле оң жак капталынат. Тизмеси менен турат. Ошонун бардыгын сиз кызматкерлерге ошо сайтты ачып берип көндүрүп койсоңуз, ошондон ачып алып, керектүү учур. Мисалы бир сөздү жазып атып, кайсынысы туура дегендей бир бүдөмүк ой пайда болсо, шак деген ачат дагы, орфографиялык сөздүктү ачат. Орфография боюнча момундай экен. Бул документ да, жогорку кеңеш бекитет. Ошондон алып туруп пайдаланса, ошого таяныш керек, ошого ссылка бериш керек, бирөө талашсачы. Жана сиз айтпайсызбы, бирөөлөр келип мындай жаз, тигиндей жаз дейт. Жок, биз эреже менен жазабыз дегенишиңиз керек. Эгерде документация боюнча айтса, мына типтүү нускама турат, акыркы 2020-жылы чыккан 3-марттагы 120-токтомго таянабыз мына. Анда ушундай деп турат десеңиз, ал жазууга эч ким кийлигише албайт. Сиздин жанагы соттук иш боюнча анда биз ага эч нерсе дей албайбыз, ал боюнча алар текшерүү жүргүзө берсин. Бирок жазуу эрежесине келгенде, документацияга келгенде, сиз ошого гана таянасыз, типтүү нускамага, анан эрежелерге гана. Башка эч нерсеге таяна албайбыз. Себеби ар ким ар кандай айта бериши мүмкүн да. Эрежеге гана баш ийишибиз керек да. Мен сурайын дедим, Кызыл Кыя шаардык соту номенклатурасы расмий тилде экен да, орус тилинде экен. Аларга ким көзөмөлдүрөт? Сиздер эме кыласыздарбы? Аны кандай немен кетет? Себеби дегенде кечиресиздер. Облустук Департамент баш ийбейт дедиңиз, департаментке баш ийбейт. Шаардык сот. Себеби ал жерде маселе бар экен да. Мен ушунча мекеме ишкана текшердим, бир да орусча номенклатура эч жерде калбаган да, ошолор деле бар экен. Ошонун натыйжасында баягы иш кагаздар дагы өтө неме эмес экен да. Мен сунуш кылдык агай эме депчи, оңдоңуздар мына жылдын аягына чейин деп. Бирок алар көп деле ынанган жок, ошон үчүн. Номенклатура кыргыз тилинде болбогон үчүн могу тариф беришин баары сырткы папканын баары жалаң орус тилинде кеткен. Расмий тилде кеткен. Шунун баарын эскертип туруп. Бул областык сотто эме кылыш керек го дейм ана. Облус сот баш. Облус сотто. Шаарда, мында шаар. Алар муну бир айдын ичинде оңдойбуз. Ошо. Төрага да айтабыз, өзүбүз бар. Сиздер көрсөңүз. Жанагы эмне өкүм. Орусчада Ben kanat iyi kişi özü gelen de öyle. Bunlar takır başka bunlar. Yok alар buyактан келет деп элатышат го, департаменттен келет деп айтып атышпайбы? Gelsince. Бизге негизинен департамент чечимдер эме албайбыз, анан башкасын биз жасайбыз. Ооба, негизинен документтер сиздерден барат экен. Жумуш калганда буйруктарды кече Кызыл Кыяда айттык, ошону иши жасай деген. Жумуш калганда кеткенге материальный техническое обеспечение соттор. Анан аныктамалар, чечимдер соттор өздөрү. Аны аларга биз эме албайбыз.
сунушта ошол эменин кызматынан карап коебуз. Себеби дегенде айтпайм, бөлүп ишканага барган бир эле ошол экен, анан кийин бир жанагы адисин эме болду, ал адисин деле мындай жакшы Ал ушуну орусчага ыктап атат да. Эмне деп айтты? Ушунтон айтты го. Бекип калган деди. Эмне деди? Калган мен менен баягы жеңишем негизи архив менен булар эме болуп бекитиш керек эле да. Ар жылы бекитилет. Жыл сайын. Жыл сайын. Андан кийин баягы мындай кандай деле эме кабыл алып отурду, ошону өзүмүз алып койсоңуз. Сизге сунушта өзүңүз алып, билет бекитип алсын, жакшы деле түшүндүрүп. Алдар жүктөрдү алып койсоңор, жерге алып койбойсуз жерге. Sen kasılar nasıl? Ama bakalım bir ailesi. Алмагүл өмүр жакында кайда жүрөт? Келтат. Айтылдыбы? Узак чыкпайт. Бул киши өзүнүн ишин жасап атат, тартыш керек силерге. Азыр түз эфирге кетип атат азыр эмеге. Dedi canınız. Ha siz gelmişsiniz. Siz geldi. Hazır cihitini çıkarıyoruz. Sizin resmi yemeğiniz, hizmetiniz qanday oldu? Bölüm başı. Ha bölüm ne bölüm? Batkan sotun bölüm başısı. Bakın, oblastık. O sotun bölüm başısı. Ne oyunca bölüm başı? Ne degan bölüm? Bana jetekçisi. Otururuz. Bana jetekçisi bir Oturunuz. Özünüzü tanıştırıp koysanız. Ben Mamaş Şekerli Gatta Kuruş, Batkan Losotu bölüm başı hizmetini arkalayım. Yaxşı. Bu жерде kimizle сүйлөштүр? Tekşerdiңер да кагазды. Окудук. Негизинен иш кагаздар. Коя туруңуз. Жазып алгы. Негизинен иш кагаздары Баткен областтык сотунда мамлекеттик тилде жүргүзүлөт экен. Бардык кирүү каттары, чыгуу каттары, буйруктар, ички курам, иш сапарга жиберүү, өргүүгө чыгаруу дегеле бүт каталышуу, корреспонденция баары эле мамлекеттик тилде жүргүзүлөт экен. Дагы деле бул жерде кемчилдиктер кайсы жагынан баягы айрым типтүү каталарга жол берилген. Ошол эле Паланчаеваны иш сапарына жиберүү, Паланчаеваны эмгек өргүүгө жиберүү, анын баарын бирдейлештирүү керек. Иш сапары жөнүндө эле, эмгек өргүү берүү жөнүндө эле деген сыяктуу ошол бирдейлештирүү иш кагаздарын колго алыш керек. Анан көпчүлүк учурларда жанагы кыргыз арптери калып кетип атат. У ошолор о менен, у менен берилип калган учурлар болуп калып атат. Анан типтүү нускама бар. Сиздерде ошол бул Кыргыз Республикасынын аймагында иш кагаздарды жүргүзүү боюнча өкмөттөн чыккан өзүңүздөр билесиздер, типтүү нускама бар. Ошол нускамага ылайык келтирүү боюнча сиздерде бир окутуу, үйрөтүү семинары сөзсүз керек. Бул бардык соттордун иш кагаздарында. Бир эле сиздер эмес, ошол эле Кызыл Кыя, ошол эле Баткен, ошол эле Жалал Абад бул сот системасында ошондой иш кагаздарды окутуу, үйрөтүү боюнча окутуу курстарын жүргүзүп турушуңуздар зарыл экен. Себеби бири бат эле баягы кызмат орундары алмашып кетет, анан бул каралбай калып кетип эле жанагындай каталар кетип атат. Ошон үчүн ушул жактарын колго алсаңыздар, буюрса калган иштерди оңдосо болот. Анан түзмө-түз которулуп калган, азыр эле бир сөздү айттык. Банкрот деген, банкрот деди. Аны деген кандай деп котордуңуздар эле? Ооба, кудуретсиздик деп которулуп калыптыр. Ошо котормолорду бир карашыбыз керек экен, агай. Башка да кимдер бар? Жинтаса болобу? Болот. Siz ökөңүздөргө тең эле мындай айта берейин. Мынакей биздин эмелер, кызматкерлер биринчи жолу келип атышат өзү Баткенге. Биринчи жолу болот. Сиз өзүңүз деле айттыңыз го, Кодбек Абдрашатович. Бирок мындан кийин балким мындай классикалык метод деле болбошу мүмкүн. Мындай кыдырып текшерген бул эми кечеги күндүн иши. Азыр мамлекеттик инфодокс деген
программа бар, аны билесиздер. Иш кагаздарын бардыгын сапатындагы кыргыз тилде болуп аткандыгын да баарын текшерип, биз кабинетте отуруп эле кайсы кагаз актыбызда жылып атат, кандай болуп атат, мааниси кандай болуп атат, вот ошондой иштерди жасайбыз. Кыргыз тесттин генеральный директору отурат бул жерде. Анан дагы бир Улутсов деген фирма бар. Биз алар менен азыр мамлекеттик тилдин жагымдуулугун мындай вообще элге баягы үндөн кагазга түшүрүү, кагаздан үнгө жасалма интеллект баарыбыз эле угуп атабыз, искусственный интеллект. Ошентип алдыга жылдын аракетине болуп атабыз. Азыр түшкө чейин губернатордун катышуусу менен абдан чоң чогулуш өткөрдүк. Жалал абад өткөрдүк, Ошто өткөрдүк, анан бүгүн сиздерди өткөрдүк. Нарынга барабыз. Иши кылып жаныңарды койбойбуз да мындан кийин. Баягындай жакшы маанидеги сөз менен айтканда. Ошон үчүн төрага сиз доклад кылып коюңуз. Биз ал кишини жумуштан эме кылбайлы дедик. Бул жумуштун өзүнүн башталышы. Мен силердин алдыңарда дагы бир жолу Жогорку соттун төрагасы Жамир Базарбековго рахматымды айтышым керек. Биз ал жерде бир эки шора кылдык эле. Мен экономиканы, финанс министрлигин, саламат сактоо министрлигин, аларда мисалы сиздерде 95% болсо, мисалы үчүн экономика министрлигинде 7% мамлекеттик тилде жүргүзүлгөн иш кагаздардын үлүшү. 7% деген бул эмне деген? Уят деген сөз да. Анан бул киши туура айтты, жогору жактан орусча келип атат кагаздар. Администрациядан ошондой келиши мүмкүн, президенттин администрациясынан, министрлер кабинетинен ошондой келиши мүмкүн келип атыптыр, аны губернаторлор да айтып атышат. Вот ошондой иштерди жапатырмак, чечип, жапатырмак алдыга жылдырбасак, бир инстанция экинчиге шылталап, бир министрлик губернаторго шылталап, губернатор ошо өзүнүн акимдерине шылтоо кылып жүрсө, биздин кыргыз тилибиз эч убакта өлүппөйт дагы, өспөйт дагы. Биздин негизги миссиям ушул болчу. Мен көрдүм өзүм көзүм менен. Эми такыр башка иштер жасайбыз. Анын үстүнө министрлер кабинетинин протоколдук тапшырмасы бар 30 апрелден. Аны Минкаптын эмесине кирсеңер, сайтына кирсеңер, айылда илинип турат. Ошол аны айрыкча могу ишти аткарып аткан сиздер кадровый эмелер абдан катуу туруңуздар. Мынакей биздин пресс катчыбыз айтты го. Сөздүктөр бар, справочниктер бар, нускамалар бар. Бирок аларды унификация кылуу биздин милдетибиз. Аны биз жасайбыз. Ушул бизге башка сурооңуз, сиздердин тараптан суроо жокпу? Суроо жок. Доомат жокпу? Баткан жерине. Сиздерге чоң рахмат, ушу баткан жерине келип, ушу бизге салымыңыздар кошкон үчүн ыраазыбыз. Бул салым кошкон деген биздин билим деңгээлибизди көтөрүү. Ооба. Бул аз да болсо кошкон салымыңыздарга чоң рахмат. Бул эле эмес, дайым келип туруңуздар. Чоң жолуңуздар шыдыр болсун, жолдошуңуздар кыз болсун дегендей, ден соолугуңуздар чын болсун, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Сиз дагы бир эки айткыңыз. Ага, кош келипсиздер. Чоң рахмат ушундай келип туруңуздар. Биз кубанычтабыз. Ушундай эжекелер келип, бир сыйра көрүп, бул кыргыз тилин көтөрүшүбүз керек. Азыр бүт эле жаш балдар, кыздарды орусча эмелерге, мектептерге берип атат да. Ошого биз катуураак иштеп болдук. Бир жалгыз орус мектеп бар экен, кечиресиз. Экелик класс калды дейт. Калганы бүт орус классы. Ошондой болот. Суранып атат дейт. Эми ал деле туура. Россия болушу башка кылат. Бирок сиздердин иш кагаздары так болуш керек. Биз аракет кылабыз. Сиздерди уят кылбайбыз. Жардам сайттарга киребиз, телефондорго чалабыз. Чоң рахмат. Биздин Баткен областы боюнча биздин комиссиянын өкүлү. Bundan ары бул жерде болот. Аты жөнүн жазып алган. Ооба. Коркутпай биздин кызды, Ата мен сот менен прокурорлорду билем да деп коечу. Макул,